Бүгүн күнгө дүйшөмбү 14-октябрь телеканалдын таңкы регион көрсөтүүсү ар бир көрүүчүнүн эшигин каккылап сиздерди ойготууга бет алды. Кызматыңыздарда мен Жазгүл Кудайбердиева туп-туура 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда болом. Кутман таңыңыздар менен. Бүгүн адаттагыдай эле таң эрте студиябызда өзгөчө коногубуз бар. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз менен сиздерди тааныштырууга уруксат этиңиздер. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти, көпчүлүккө Кантың бар деген музыкасы менен таанымал болгон Алтынбек Сапаралиев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кош келиптирсиз. Рахмат, кандай жакшысыңарбы? Рахмат, шүгүр. Бу регион деп дагы жакшы чыгыптыр. Рахмат. Бул эмеселер дагы жанагы айылдагы немелердин баарын чечип элге көрсөтсөңөр абадан эле сонун болот. Негизи рахмат сизге дагы атайын убактыңызды бөлүп, таңкы убактыңызды бөлүп келгендигиңиз үчүн, телекөрүүчүлөрдү сыйлап урматтап келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем дегенде. Анан негизи Кантың бар деп калдым, анткени Алтынбек Сапаралиев дегенде эле көпчүлүктүн эсине Кантың барбы деп келет да. Бир тобу баягыда кай жерде бир жерге барсам, бирөө сурап калды да мени чакырган жигиттен. Бул киши ким эле деп ошон сала карап атып, билбейсиңби, бул Кантың бардын атасы дейт. Кантың бардын атасы дейт. Элге ар бирине түшүндүрүштө эле кереги жок экен. Көбүн эле адегенде айтып жүрдүм, бул менин ырым эмес. Бул Шаршен Термешик деген биздин куудул болгон илгери. Мен төрөлгөн дагы киши каза болгон экен, ошонун ыры деп ошентип түшүндүрүп келем да. Ошого рахмат. Сизди көпчүлүгү автор катары танып калыптыр. Ошо менин ырым экен деп, Алтынбектин ыры деп келишет да. Сиз ырдагандыгыңыз үчүн, сиз аркылуу элге жайылгандыгы үчүн. Ошол. Анан кыргыз эстрадасынын түптөгөн инсан катары дагы сизди билебиз. Анан кантип мына ушул эстрадага келип калдыңыз? Эмне себеп болду? Артка бир кыл чайып көрө элем. Бул эми өзүм ушу жаш кезден эле, бала кезден айылдагы өздүк көркөм чыгармачылыкка катышып жүрчүмүн да. Биздин айылда азыр Бакай ата болуп калды таласта, мурун Ленин полу болчу. Бизде бир 60% немистер жашачу. Анан ошо клубдагы жетекчилерим ошо ырдаткан тигилердин бүт баары немистер болчу. Герман Абрамович деген бар эле, аудан. Өзү кыргызчаны менен да жакшы сүйлөгөн киши болчу. Ошо кишиден эметип анан өзүм артист болом деген үмүт деле жок болчу. Бирок мынагу бизде республикалык кароо конкурс өтчү эле да. Өздүк көркөм чыгармачылыктардын. Ошондо 2 жолу келип, 2 жолу тең биринчи орунду ээлеп, анан акырын айта башташы да, эмне бу жерде жүрөсүң тигүү дегенде ол анан айылда машинада эле шопур болуп иштеп жүргөм. Анан бизге опера балет театрынан Аршын Малалан деген бир оперетта барды. Анан ошолордун артисттери эртерээк келип клубда отурганда мен жетекчи айтты, бир-эки ырдап берсекчи, мына артисттерге да. Мен айттым, койчу, булар артисттер да деп. Ошонсо мына болбой эле келип ойноп берип бир-эки. Сиз ал учурда айдоочусуз. Сиз ал учурда айдоочу. Анан бир-эки ырдап бергенден кийин анан жанагы артисттер турушуп айтты, сен эмне кылып жүрөсүң бу жакта? Барбайсыңбы? Бизде опера балет театрында 2 жылдык окуу жайы бар. Ошентип мен айттым, кечирип койгула, бирок опера жагына мен каалоом жок деп ошентсе бирөө туруп айтты. Анда филармонияда эстрадалык студия ачылды дегенде ошондо кандайдыр бир ширеңке жаккандай болду да. Анан айтты, күтүп тур, мен сага вызов жиберейин деп. Анан айткандай эле вызов келди. Келгенден кийин анан келип 2 ырдап, 3 ырдап бердим. 3 ырдап бергенден кийин анан эми сыртка чыгып тургула деди. Анан списогу чыкты, списогу чыккандан кийин аягында менин фамилиям жүргөн экен. Өткөн экем да одан кубандым да. Август айы болчу. Айтты, сентябрдын 20-сында окуу башталат дегенде анан шаарда эч ким жок. Абшитаны билбейм. Анан кийин айылга кетип, атам менен атам өзгөчө атам каршы болгон да. Койчу ата тиге эле баягы. Баргандан кийин чай ичип отурганда айттым, эмне болдуң дейт. Өттүм деп ошентсем, кандай небесиң, эле барган жериңе эле өтүп кетесиң деп тиги болду. Анан ошо келип студияда 1 жыл окугандан кийин бизде ошо кыргыз эстрадасы түптөлө баштады да, чогулуш. Раматылык Чорокожом жарып баш болуп, ошол Карамолдор Озок атындагы оркестрден чыккан музыканттар экен да барысы. Анан ошолорду көрүп калып, алар репетиция кылган эле ошол жерде отурам.
Ошолор менен кошо зымын чачса зымын чачышам, чогултканда чогултушам, тегил болом. Анан бир репетиция болуп атканда ошол убакта Советтер Союзу убактысында Черемшина деген ыртым эле аудан белгилүү популярдуу ыр болгон. Анан бир солист иштеп жүргөн солисти улам эле жаңылып калат да, же экинчи куплеттен, же биринчи куплеттен, же аягында жаңылып калат. Ошондо бир нече жолу дагы bir музыканттар айтты, давайте перекур сделаем, потом заново начнем деп кайра баштайлы. Анан кийин баягы отургам, алар сыртка чыгарылып мен чуркап барып айттым, мен ырдап көрөйүнчү деп. Ошондон соң Юрий Черкасов деген бас гитарада ойногон орус жигит бар эле. А ты можешь? Да, могу дедим. Анан келип ошондо ошол ырды башынан аягына чейин токтобой ырдап бердим да. Ырдап бергенден кийин тиги берки солист эшикке чыгып баратса, Юрий кыйкырып атпайбы? Эй, видишь, уже замена растет. Ты ошонсу, да, иди, ты болуп кетип калды. Ошодон кийин анан ошолор менен жүргөндө Раматлык Чара бир күнү айтып калды, элинен кандай жигитсиң деп. Не болду байке деп ошонсом. Элен байкалбай эле ичи коюнубузга кирип алдым го деп, ошодон кирип кеттим, ошо иштеп калдым. Анан общежитияда жашайбыз. Менен Раматлык Аскар Тезекбаев, анан Асек Мамунгазиев дегендер иштешчү, общежития жашашчы. Анан бир күнү келишти, айтты, кийимдериңди чогултуп биз менен Нарынга барасың. Анан мен айттым, кантип барам, мен окуп атпайм деп ошентсем, жүр деди. Анан бай кийимдерди алып алам, бар ошо биринчи менен профессионалдык тушоом ошо Нарындын мурунку драм театрынан кесилди да. Ошондо биринчи концертте кызык эле болот экенсиң ба, биринчи болуп чыкканда. Бир экелер репертуар деле жок болчу да, экелер бар болчу. Ошо эки ырдап кайра келдим, анан конференция чыкканда музыканттар бери чыгат да, ошондо балдар айтып атпайбы, эмне деп чыкканың дейт. Не болду ошонсом, көчөдө чуркап жүргөндөй болду, чуркап чыктың да дейт да. Сынакнада. Шашып кеткенсиз го. Ошондой ар нерселер болот экен. Анан мен ошондой ыраазымын, ошо Раматлык Чара ошо мени байкап, ошо жака кошуп алганын, анан ушулардын катарына кошулуп, анткени бизде ошол убакта кыргыз эстрада деген вообще сөз жок эле. Bizde bir estradılık neme var bolçu, kolektif var bolçu, anı Голубое Сыкүл деген аты бар эле, орустар болчу. Жалаң орустар болчу. Анан ошо Раматлык Кулипайжа конду чалуу, министр ошол убакта. Ошо келип, анда Парк Панфилдтин ичинде Жайкы филармония бар болчу да. Ошо жерде программасын укту. Кулипайжа келип, анан уктанан кийин угуп бүткөндөн алар инструменттерин чогултуп өткөндөн директору чакырып айтты, булар таратып бер деп, ошо эчнесиге жарабай калыптыр деп. Анан аларды таратып жиберди. Анан ошол убакта жана кыргыз эстрада ошо өнө баштаган, акырын биринчи концертти кыргыз эстрадасы 68-жылы мен иштей электе 68-жылы бере баштады. Ошондо Кыргызстанда жайкы шилдеде чагылгандай болду да. Анткени жок эле да эстрада. Ырдап чыгышты, ошондо шумдук эле болду. Анан 69-жылы жанагы ырдаптык болуп мен аларга кошуп жүргөн, 69-жылы мени алды да, ошол бойдон ошо кыргыз эстрадасын түптөштүрүп төгүл кылганы мен абдан кубанамын. Анткени бизкелер чора баштай электе бул кыргыз эстрада деген сөз жок эле такыр. Анан эң биринчи тушооңузду Нарындан кесиптирсиз, драм театрдан. Анан көпчүлүк учурда ошол маданият кызматкерлери айтып калат, мурда биз жайлоолордо концерт койчубуз, тракторлордун үстүндө деп. Эми дагы бир жолу сиздин концерттериңиздерди кыргыз эстрадасы кандай концерт койгон ошол учурда? Концерттер кандай болгон? Концерттер кандай десем, бул эл шумдук эле келчү да. Эл абдан келчү. Эми ал убакта билеттин баасы мисалы 500 сом же 1000 сом деген жок эле да. Айылдарда 1 сом эле. Райондук центрлерде 1 сом 20 тыйын эле да. Эл шумдук келчү. Шумдук келип неметишчи, бирок бир гана жери нааразы болуп калышчы, музыканттар эми катуу ойнойт да. Клубтардын ичине. Кээде кыйкырчу, Алтынбек айланайын, алдагыларды акырын ойнотчу деп. Анан мен барып акырын ойногулачы десем, ии деп коет да, болду. Кайра эле катуу ойнойт. Ошо анан неметчүбүз, бирок биз кай жерге бар десе, ошол жерге барып иштечүбүз. Анткени ал убакта казыркыдай болуп мейли мен барайын, бирок $1000, $2000 деген жок эле да ал убакта. Мисалы, жайкысын сөзсүз август айында жайлоого малчыларга барчубуз.
автобус менен жана инструменттерди салып алып, автобус бара турган жерге чейин барчыбызды, анан ары грузовой машинага салып анан кийин чабандар чогулган жерге барчыбыз. Эч отказ жок. Анан биздин баарыбызды кыйнаган эле ушул болчу. Кышкы шилдеде чүйдүн малы Казакстан территориясында Кенесанаркай деген жерде кыштачы да. Ал жакка жиберчүсүздөрдү. Тизеден каран ошол жака жиберчү баргыла 15 концерт берип келесиңер. Ошол жагынан биз эми мына азыр ойлоп отурсам, мен ошо 30 жылдан ашык, 32 жыл иштедим. Биз көбүнчө ошо мамлекетке иштеген экенбиз да. Ошо мамлекетке болсо экен, мамлекет менен. Анткени өзүң ойлосоң, эстрадалык ансамблыбызга бир кварталда 59 концерт бересиңер деген план бар болчу. Анан биз гастролго чыкканда жалаң эле ошол концерттин саны эмес, элдин саны, акчанын саны, концерттин саны да. Ошолордун баарын аткарып келишибиз керек. Келгенден кийин бияктан эсептеп көрүшүп, ошо бирөөнүн планы аткарылбай калса болду, бизди 23% акчаны кармап калчу. Аткарбай калдык. План толгон жок, план аткарган жоксуңар деп. Ошондойлордун баарын өттүк, ошолордун баарына чыдап, ошолордун баарын аткарып, ошол кыргыз эстрадасы түптөлгөн. Анткени биз ошо Кыргызстанды толугу менен кыдырып, анан кийин дагы бир кыдырганда ошо ар бир райондук центрлерде, жакшы колхоздордо ошо бирден экиден гитара, барабан тыгуулар пайда болду да. Мен ошого кубанамын. Анан экинчи кубанганым ошо Кыргызстанда кийинчерээк байкасам Алтынбек деген ат көбөйдү да. Ошого абдан кубанам. Ушундайлар болду жашоолор абдан. Анан агай сиз ырдап жүрүп эле кийинчерээк кинолорго дагы аралашып калдыңыз. Анан кино тармагына кантип келип калдыңыз? Ошол жөнүндө дагы айтып бербейсизби? Кайсыга аралашып калдым? Кино тармагына дагы аралашып калдыңыз. Кино тармагына мен ушул дайыма эңсип жүрчүмүн да, ушул киного бир тартылып калсам, бир неме болуп калсам деп. Анан жаш кезде болбой калды, анан бир жолу музыканттардан абдан кечирим сурадым да. Доромой байке жанагы Плач волчицы деген кино бар эмеспи? Неле кыргызчасы кандай эле? Эсимен чыгып отурат. Ошо киного экинчи геройду сен ойнойсуң, Алтыка. Кел деген. Ал убакта филармония мындай дейтчи да. Эгер сен киного тартылсаң, уруксат, бирок сен концерттин акчасын төлөп беришиң керек. Ушундайлар болчу да. Анан биз ошо 3-чү кварталда дайыма музыканттар, ошо ансамбль көлдү барчыбыз көлгө. Анан балдар ошо көлгө барабыз деп кубанып калган. Анан ал убакта раматлык чора каза болуп калып, мени көркөм жетекчи кылып койгон. Анан ошондо келип музыканттардан сурандым. Ошко баралычы, мен сиздерден суранам, ошо киного чакырыптыр, ошого тартылайын дедим эле деп ошентсе, анан баягылар а дегенде нааразы болушуп түгөл болуп, макулдап анан бардык Ошко. Барып, мейманканада орун алып, мейманканадан сыртка чыксам, экинчи режиссер жүргөн экен, экөөбүз кучакташып көрүшүп, кандай тигүү иштер кандай болот, жакшы, кино кайсы убакыт тартыла баштайт экен деп ошентсем, ал тартылып атат да. Кандайча тартылып атат? Мени чакырбадыр ошо киного десем, билбейм. Экинчи ролду ким аткарып атат? Дүйшөнбайда өтүптү да. Анан кечинде концертке чыгарды, анан музыканттардан кечирим сурадым. Ошондой бир неме болгондо. Анан кийин көрсөм мунун дагы өз убакытлары болуш керек экен, өз нерсеси болот экен. Анан кийин мына перестройка тигүү эгемендүүлүк болду. Анан ошо көбүнчө ошо короткометражный кинолорго чакырып неметишип атты. Насаат үйрөткөн, акыл үйрөткөн кинолор болду. Ошого мен абдан ыраазымын. Анан чоң киного Сагын деген киного ошого түшүп калдым. Ошого ыраазымын. Кудайга шүгүр, эми жалаң эле өзүмдө кээде ойлонуп сүйүнөм да, жалаң эле эстрада жагынан ийис калтырбашы, кино жагынан дагы биртке болсо дагы ийис калып атат деп, ошол жагынан ошо багалабыз анда. Бул жака телекөрүүчүлөр жазып атыптыр. Эми атайын эфирге чакырып ырдатпай жатасың го дейт. Эмнеге ырдатпай жатасың деп жазып атышат. Эми неме экен да, ар нерсе өз убактысында болот экен. Өз убактысында болот экен. Мындайда баягы даңкың чыгып, атың чыгып, баары сыйлап неме турган убакытта сен тегереген киши кетпейт экен, сени сураган кишилер көп болот экен. Тияктан көргөндө чуркап келип учурашат экен, тигил болот экен. Канча жигиттер мени менен кошо жүрүштү, каяка барсаңыз
каяка барсаң кой союлат, такыр жок дегенде индик союлат дегендей. Ошондой болуп мени менен көп жүрүштү. Анан мен одан кубанычымда, мына канча досторум бар, канча немелерим бар деп. Анан жакын арада ошо интернеттен кай жерден мындай окуп калдым да. Сен эч качан досторуң санына кубанба, сен сапатына кубан деп. Ошо баягы мени менен эришип жүргөн достор баягы перестройка тиги болгондо иштерди ачышып, тиги болуп, ошолорду кооператив деп койчу, ошолордун баарын ачып тиги болгондон кийин уже акырын кете баштап. Мага бир 1000 сом керек болуп калганда ошолордун баарын кыдырдым. Кече болсоң болуп келет эле, товар алып алдым эле, анан тиги деп. Анан бир күнү кетип барасам, тетияктын маңдайымдагы бир тааныш келаткан экен, атаң ушудан бир сурачы деп. Анан эмне бир нерсе болуп мындай эки жакка карап минтип карасам жок. Таң каяка кетип калды, анан жолдун бияк бетин карасам уже тияк бетип кетип калды. Анан ошону окуп алганын ойлондум, таң да баягы просто эле баягы мен атактуу киши менен жүрөбүз деп жүргөн кишилер экен деп. Анан азыр деле ошо болуп атат. Эми көп деле эскерген жок. Көп деле эстеген жок. Ушундай бара эле, тегиндей бара эле, ушундай киши эле. Мен мактанбайм, мен эстраданын түптөдүм. Жок, мен ошого катышып калдым. Мен ошого катышып калып ошо жерде иштедим 30 жылдан ашык. Ошо ягынан кубанам. Анан баягы баарына ойлонуп, анан кейип кепчи бергенде болбойт экен бул. Өзүң ден соолугуңа жаман болот экен. Анан көрүп ошо болгондой эле калтырып коюш керек экен. Ошентип азыр ошентип эле жашап жүрөм. Эң башкысы ден соолуктуңуз, оорубаңыз. Ар түрдүү күн сайын жашообуз ар түрдүү кызыктарга бай болот экен. Кээде кээ бир адамдарга таң калат экенбиз, кээде кээ бир адамдарга ыраазы болот экенбиз. Анан агай эми кааласаңыз кантың барды же болбосо жаңы чыгармаларыңызданбы бир куплет ырдап бересизби? Бир куплет ырдап берейин. Мен мына Кудай өзү кечирсин, байбичемдин өтүп кеткенде мына 4 ай болду. Экөөбүз мына быйыл 54 жыл болгон жашаганыбызга. Дайыма эстеп жүрчү элек, кээде отуруп алып айтчу элек таң көрдүм. Ушунча жылдан кийин 60 жылдыкты өткөрөбүз, Кудай буйруса. Балдарыбыз, туугандарыбыз баары келишип деп. Ошондоп жүрчү элек. Эми турмуш ошондой кылып койду. 76 жашында а киши кетип калды. Мен азыр 78де, эми мына 25-жылы Кудай буйруса 79га чыгам ошо. Байбичем жөнүндө да бир ырды жаздырдым эле, ошону бир куплет ырдап берейин. Күлмүңдөп тийген айымдай, күлдөгөн алма багымдай, күн түнү берген жарыкты, байбичем күйгөн шамымдай, күн түнү берген жарыкты, байбичем күйгөн шамымдай. Ой, азамат, сонур болду. Эми байбичем да байбичем. Ушул киши эч бир айтчу эместай, кайсы убакка чейин жүрө бересиң, үй бар, мына бала чакаң бар, тиги урда унчукпай, мен эртең кетем дегенде жана чамадан чогултуп баарын салып коюп туруп, аман эсен узатчы, аман эсен тосуп алчы. Мына ушу байбичем дагы мен ошо элге таанылып ушундай ырдап салымы чоң. Салымы. Ооба, Жамиле эжебиздин жаткан жери жанаттан болсун. Анан чындыгында эле ырчыга жубай болуу кыйыныраак. Анткени үй башын көрбөй, анан бир кварталда 59 жолу концерт койсоңуздар элестетип атам да. Эми ошондой эле болчу да. Баса дагы бир нерсени айтып кетейин, күлүп коелу. Бир жолу айттым да, Жамиш, мына экөөбүздүн жашаганыбызга 10 жыл болду. Эми бир нерсе кылып, бир табак кылып, тиги тааныш-тумуштар чакырып койбой элесем, кайсы 10 жылды айтып атасың дейт. Эмне болду ошентсем, кварталда 3 ай бар, дейт. Анан, 3 ай бар. Ошону 1,5 айын сен сандалып концерт берип жүрсөң, кайсы 10 жылды айтып атасың? 5 жыл болду экөөбүздүн жашаган. Эми ошонун бардыгына чыдап, ошонун баарын көтөрүп, жана балдарыбызды өзү чоңойтуп төгөлгөлө. Эми мен айлыкты берип эле, акчаны берип эле кетип калып, кайра ушинтип жүргөнмүн. Ошондуктан мен Кудайга ыраазымын. Ушундай
Татынакай аялды мен өмүрүмдө бергенине. Күчтүү эркектин артында сөзсүз аялы турат деген сөзгө дагы бир жолу сиз бизди ынандырдыңыз да. Рахмат эми мени чакырып. Сизге дагы рахмат. Ушундай кылып сүйлөшүп отурганыбызга силердин ошо регион ТВ дейби? Ооба. Ошо регион ТВңар жаңы баштап келатыптыр. Өркүндөп өскүлө. Рахмат. Келечегиңер кең болсун. Бу турмушта эң жакшы нерсе бул аманчылык экен, ден соолук экен, барыңар аман болгула. Ооба. Эми сизге акыркы суроолорумду берейин. Сиздердин учурдагы эстрада менен азыркы эстраданын айырмасы кандай болуп атат? Анан жаш жаңы чыгып келе жаткан ырчыларга сиз кандай кеп кеңешиңизди бересиз? Эмнени эске алыш керек? Ошол жөнүндө бир аз айтып бербейсизби? Салыштырмадан күчтүү. Эми биз казыркы ырчылар айткандай мынча мегаватт керек, тигинче мегаватт керек деген жок эле да биз. Ошо болгону ошо мамлекет маданият министрлиги кандай аппарат аперсе, кандай инструмент аперсе, ошо менен ойноп жүрүшүбүз да. Анан бизде ал убакта айырмабыз биз деген фонограмма дегенди билчү эмеспиз. Кай жерге барсак да, жана айтпадымбы, жайлоого барсак дагы ошо аппаратты көтөрүп барып ошо жерде ырдачыбыз. Кыштоого барсак дагы ошону апарып көтөрүп барып ырдачыбыз. Кай жерге бар десе, мисалы кой кыркын башталды, туут башталды, тиги бу дегенге калтырчабыз барып концерт коелу деп. Мына ушунубуз анан казыркы ырчыларды эми Кудай өзү кечирсин, каяка чакырсаң, эмне кылсаң деле канча бересиңер деген кеп бар да. Ошо биз эч качан мындайды сурачу эмеспиз, айта алчу да эмеспиз. Анан биз эми мына мен мисалы 32 жыл жалаң ошол убактагы артисттердин баарыбыз эле жалгыз эле мен эмес, биз баардыгы мамлекетке иштеп бердик да. Ооба. Анткени биз жанагы кички айлыкты гана алчубуз. Мен мисалы иштей баштаганда 69 сом айлык менен киргем да. Ордума айырмабыз ушул. Ана мен кээде тамаша кылып айтам да, ошо менин апам бир 25-30 жыл кийинчерээк төрөсө болмок экен. Эмне болду дейт. Ой, казыр кырчылардай болуп тойго барып, ресторанга барып ырдап бирке туруктуу жашап калат элем. Жанагыдай болуп орус кемпир чалдардын времянкасында жашабай деп. Мына айырмабыз ушундай. Кудайга шүгүр, мен аларды жамандаганым жок. Ар бир убакыттын өзүнүн немеси болот экен. Мына ырчылар ошол аткарып жүргөн ырчылар Татынакай үйдө жашашып атат. Татынакай машинени минип келет, жүрүшөт. Биз ал убакта машина, анан Жакшынакай үй дегенде эч оюбузда жок болчу. Бизде оюбуз деле ошол искусствобуз, ошол ырыбыз, ошол элге концерт бериш керек, барыш керек, тегеректен болгон ушубуз болчу. Мына айырмабыз эле ушундан. Анан акыркы суроом, сиз өзүңүз айтып калдыңыз, только биз эме менен аппарат менен концерт койчубуз. Анан кээ бир учурларда гитараңыздар бузулуп калышы мүмкүн да. Ал учурда эмне кылчусуздар? Ой, кокуйгун. Анда жанагы Аскар Тезекбаев деген балагыбыз бар болчу, ал аккордеонист болчу. Клавиши да бар болчу да. Барлыгы эле жакшы өтчүбүз. Кайсы айылга барсаң свет жок. Стрижкага барсаң тоже эмне болуп калат. Анан аккордеон менен ырдачыбыз отуруп алып. Туруп алып ырдачыбыз, сахнага чыгып эле кадимкидей болуп. Анткени жанагы биздин фольклордук бригадалардын баары ошо аккордеон менен, комуз менен ырдап жүрүшчү да. Ошондой болуп эле бизде ошо болгон репертуардын баарысын ошо аккордеон менен аткарып берчүбүз. Бай элдин каарына калбай эле, жаман көрүнбөйлү деп эле элдердин адагында кечирим сурап айтчубуз, мында свет күйбөй калыптыр, электр жок экен, мындай кылып ырдап беребиз дегендей ушул кылып. Ошентип эле ар нерседен бир орусча выходто биз чыгуу тапчыбыз да. Неметип. Эми ошол убактагы артисттердин Жакшынакай ырчылар тигулар бийчилер бар эле эмне үчүн кетип калышты иштебей. Жашай турган жер жок, жанагыдай времянкаларга жашагандан тажабанан кетип калгандар болду. Же болбосо аялы Жемен же филармония дегендер болду, күйөөлөрүнө. Эми ушундай нерселер болгон экен. Эми Кудайга шүгүр, азыркы мына артисттер эч бир неме болбой эле иштешип, Кудайга шүгүр, курсагы ток, кийими бүтүн, үйү бар, жайы бар дегендей. Мен ошого абдан ыраазы болуп атам. Анткени алар ошо бизге караганда булардын жашоосу дагы немелер баары жакшы болуп атат. Ага, эми сизге ыраазычылык билдирем. Теле көрүүчүлөр дагы, анын арасында жаштар дагы баарыбыз билебиз, кыргыз эстрадасын түптөөгө опол тоодой салымыңыз чоң. Аны кыргыз эли унутпайт, баарыбыздын эсибизде. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Дагы
кыргыз эстрадасына мен дагы өз салымымды кошкум келет деген жаштарга кеп кеңешиңизди берип, туура жол көрсөтүп, туура багытка салууда дагы да салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Эң башкысы аман болуңуз. Кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде таң эрте конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Сапаралиев болду. Бизден алыстабай биз менен чогуу бирге болуп туруңуздар. Буйруса дагы кийинки конокторубуз бар.